Салмастарбы, урматтуу керектөөчүлөр, урматтуу мекендештер. Негизинен ушу азык-түлүк баасы боюнча негизги монополияга каршы орган тарабынан эмне жагдайлар болуп атат, ошол боюнча токтолуп кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, кескин дүйнөлүк деңгээлде ошондой эле жанагы пандемиянын шарттарынан улам андан сырткары башка ЕС мамлекеттеринде баалар бир топ өзгөрүлдү. Өткөн жылга салыштырмалуу бул баягы кургакчылык, ошондой эле пандемия шарттары жана башка дүң баалардын көтөрүлүшү, ошонун шарты менен бизде ички рынокко да өзүнүн таасирин берди. Бүгүнкү күндө биздин ички рынокто негизинен баягы кескин баа көтөрүүлөр бул кум шекерге, өсүмдүк майына, ошондой эле жумурткага жана ошондой эле сабиз азыктарына болду. Акыркы мезгилдерде аны баса белгилеп коюшубуз керек. Ошол шартта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ошон токтому менен жөнгө салуу кирген. Бул эки азыкка, өсүмдүк майына жана ошондой эле кум шекерге. Бүгүнкү күндө биз өсүмдүк майына жана кум шекерге тийиштүү соода үстөктөрүн белгилеп, бул ушундай эле Чүй областында, Бишкек шаарында, Ысык көл областында, Талас областында, Нарын областында 10% үстөк, ал эми ошондой эле Баткен областында, Жалал Абад областында, Ош областарында 13% үстөк менен көзөмөл иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Жалпысынан алганда республика боюнча бүгүнкү күндө жалпы 48 ошондой баягы текшерүүлөр жүргүзүлдү, 313 объекти. Ал жерде ошол биздин чечим боюнча 23 ушундай факт аныкталды. Соода үстөгүн чектен жогорулатуу боюнча. Мисалга алсак, ошол эле Чүй, Бишкекте 12 ошондой иш-чаралар жүрдү. Ошто 9 иш-чара, Нарында 6 иш-чара, Баткенде 8, Жалал Абадта 5, Ысык көлдө 4, Таласта 4 да жалпысынан. Андан сырткары Чүй областында 65 ошондой иш-чаралар жүрдү. Бул аналитикалык иш-чаралар. Ош областында 54, Нарында 72, Баткенде 15, Жалал Абадта 48, Ысык көлдө 31, Таласта 28. Жалпысынан алганда бүгүнкү күндө ошол жөнгө салуу киргенден кийин Кыргыз Республикасынын аймактарында 23 иш ушундай мыйзам бузуу фактылары катталып, ал боюнча тийиштүү чечимдер чыгарылды. Мындан бияка биз ошону менен эле катар биздин ЕС мамлекеттерине жана ошондой эле коңшу мамлекеттердин дагы бааларына көзөмөл сареп салып аналитикалык иштер жүргүзүп атабыз. Бул жерде мисал келтирсек, ошол эле кум шекер Арменияда чекене баасы 90-98 сом болсо, дүң баасы 85 сом. Белоруссияда чекене баасы 65 сом болсо, дүң баасы 58 сом. Казакстанда чекене баасы 76 сом болсо, дүң баасы 60 сом. Россияда чекене баасы 54 сомдон 60 сомго чейин болсо, дүң баасы 52 сомдон 55 сомго чейин. Өзбекстанда дүң баасы 60 сом болсо, чекене баасы 66 сом. Ал эми бизде өзүңүздөр билесиздер, чекене баасы 65 сомдун тегерегинде, дүң баасы 58 сомдон. Бул жерде белгилешибиз керек, кум шекер рыногунда бизде монополдук деңгээлге ээ болгон субъект бар, бул Кайындыкан субъектиси. Ошон үчүн бул жерде алардын дүң баасы дагы тыкыр монополияга каршы органдын көзөмөлүндө. Ал эми өсүмдүк майы боюнча мисал келтирсек, Арменияда 1 литри ошол орточо баасы 220-230 тегереги болсо, дүң баасы 190-200 сом. Белоруссияда чекене баасы 145 сом болсо, дүң баасы 135 сом. Казакстанда, бул 1 литрин айтып атам да, Казакстанда чекене баасы 135 сом болсо, бул жерде жөнгө салуу кирген, белгилеп коюшубуз керек. 135 сомгон эң чектик белгилиси. Дүң баасы 115-120 сом. Россияда чекене баасы 130-дан 160-ка чейин, дүң баасы 110 сомдон 130 сомго чейин. Ал эми Өзбекстанда коңшу 150 сомдон чекене баасы, 135 сомдон дүң баасы. Бизде өзүңүздөр билесиздер, чекене баасы 150 сомдон 170 сомго чейин, дүң баасы 140 сомдон 160 сомго чейин. Бул бир
баягы эки түрлүү азыктар боюнча бул жерде тыкыр көзөмөлдөбүз. Бүгүнкү күндө алып келип аткан компаниялардын дүң баалары, ошондой эле чекене рыноктогу баалардын баардыгы көзөмөлдө. Күн сайын жергиликтүү бийлик менен ошондой эле салык органдары менен тийиштүү көзөмөлдөө иш-чаралар жүзүп атат. Бул аналитикалык иш-чаралар, сурамжылоо иш-чаралары, ошондой эле түшүндүрүү иш-чаралары. Ошону белгилешибиз керек. Мындан башка акыркы мезгилде ушул күйүүчү май боюнча да бир топ маселелер бар. Күйүүчү май рыногунда бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, биз 90% Россия мамлекеттен алып келебиз. Бул жерде бизде 3 монополдук деңгээлге ээ болгон субъекттерибиз бар. Бул Газпром нефть Азия компаниясы, ошондой эле бул жердеги баягы Роснефть компаниясы, анан Бишкек петролиум компаниясы. Ошон үчүн булар тыгыз көзөмөлдө. Бүгүнкү күндө Россияда 60%дан жогору дүң баасы кымбаттоосуна карабай, биздин ички рынокто 40-45% деңгээлинде жыл башынан бери көтөрүүлөр болду. Бирок баягы кармоо ыкмасы менен сдерживающий фактор деп коет. Бүгүнкү күндө бул рынокто мындай кескин эмес, этаптуу түрдө баалар өстү. Ошол эле мисалга келтирсек, бүгүн региондор боюнча Баткенде мисалы үчүн орточо баасы ай 80 48 сом 50 тыйын, ошондой эле 51 сом 90 тыйын, бул 92 маркасына, дизелдик отунга 47 сом 48 сомдон да. Ал эми Бишкек шаарында 80 маркасындагы бензин 44 сом 70 тыйын, ал эми 92 маркасындагы 49 сом 50 сомдун тегерегинде Бишкек шаарында, ал эми дизелдик отун 44 сом 70 тыйын. Ошол эле Ысык көл областында дизелдик отун 45 сом, ал эми 92 маркасы 50 сомдун тегереги, ал эми 80 маркасы 47 сомдун тегереги. Талас областында 48 сом 30 тыйын, бул 80 маркасы, ал эми 50 сом бул 92 маркасы, 44 сом 50 тыйын, бул дизелдик отун. Ошондой эле Ош областында 46 сом 20 дизелдик отунга, 51 сом бул бензин АИ 92, ошондой эле 47 сом 20 тыйын, бул 80 маркасына. Ушундай региондор боюнча дагы талдоолор жүргүзүп атабыз. Бул жерде белгилеп койсок, негизинен ошол Россиядан алып келгенде булардын транспорттук чыгымдарды, бул жерге төлөгөн налогтору, ошондой эле булардын өзүнүн баягы накладной расход затраттары, мындай чыгымдары эске алынат. Ошонун негизинде көзөмөлдөп, дүң баалары канчадан келип атат, акыркы мезгилде, акыркы айда дагы бир топ өзгөрүү болду. Бирок кескин баа көтөрүү болбойт, болсо дагы этаптуу 50 тыйын, 1 сом, 1,5 сомго чейин болушу мүмкүн. Ал боюнча тийиштүү иш-чаралар жүрүп атат бүгүнкү күндө. Маркалар боюнча да. Анан жалпысынан айтканда, Союздун баасы боюнча кечээ күнү Кыргыз Республикасынын аймагында 2 күн Союздун баасы кескин көтөрүлүп кетти. Башкача айтканда 50-60 сомдун тегерегиндеги Союз 90-100 сомго чейин чыгып кетти. Бул жерде биз ыкчам иштерди жүргүздүк. Биринчиден ири соода түйүндөрүн, ири базарлардын баардыгын республиканын аймагы боюнча алардын баарын териштирип, аналитикалык иштер жүргүзүп, алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Экинчиден бүгүнкү күндө бул жерде жанагы кескин баа көтөрүү, өз ара сүйлөшүп алып баа көтөргөн фактылар боюнча биз антимонополиялык органга каттап, тийиштүү аналитикалык талдоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол эле Чүй областынын территориясы боюнча, баягы ортомчулар боюнча, башка региондор боюнча тийиштүү иштер жүрүп атат. Андан сырткары бул жерде баягы утурумдук, сезондук көрүнүш дагы таасирин берди. Ошондой эле биздин Союз азыгы сыртка чыгарып көбүрөөк, былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы көбүрөөк чыгып кеткен дагы өзүнүн таасирин берип, анан баалар өзгөрүлдү. Башкача айтканда бүгүнкү күндө Казакстанда 90-дан 100 сомго чейин, бизде дүң баасы 75-80 сом болбосо, Казакстанда 90-дан 100 сомго чейин. Россиянын кээ бир региондорунда 100 сомго чейин. Ошол фактылар таасир берип, бүгүнкү күндө Союздун баасы жакынкы мезгилдерде турукташтыруу боюнча тийиштүү иш-чаралар жүрүп атат. Бул Айыл чарба министрлиги менен чогуу, монополияга каршы органы, жергиликтүү бийлик менен чогуу. Жалпысынан айтканда ушундай, бул жака мындан ары дагы тийиштүү талдоолор жүрөт. Бүгүнкү күндөгү биздин ушул министрлер кабинетинин тапшырмасы боюнча, экономика жана финанс министринин тапшырмасы боюнча биз сурамжылоо, аналитикалык иштерди күчөттүк.
ошондой эле жергиликтүү бийлик менен түшүндүрүү иштерин күчөттүк. Ошондой алкакта биз бааны турукташтырууга таасирин берип, мындан ары мындай стабилдүү деңгээлде кармоого тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз. Теперь наш сайлимизге. Добрый день, уважаемые соотечественники, уважаемые потребители. Сегодня ситуация с ценами на основные социально значимые товары в связи с пандемией, изменением климатических условий, глобальное потепление является сложной во всем мире. Ярким примером может служить неурожай подсолнечников, семечка, сахарной свеклы из-за засухи в основных странах-производителях. Это Россия и Украина, что привело к удорожанию сахара, песка и подсолнечного масла. В России идет повышение цен на более 60% на сахар, песок, на более 30% это на подсолнечное масло. Для стабилизации ситуации в странах ЕАЭС, для защиты внутренних рынков от такого резкого роста цен на основные социально значимые товары в Беларуси, Казахстане и у нас в Кыргызстане введено госрегулирование. В основном Кыргызстан является импортозависимым государством, в связи с чем влияние внешнего фактора здесь, влияние внешнего фактора весомо. Да? В основном по сравнению с прошлым годом особенно подорожали цены на социально значимые товары, на сахар, песок, заметно подорожали. Масло растительное, подсолнечное, яйцо, куриное, морковь, корм для животных и на бензин. В рамках сдерживания цен на социально значимые товары со стороны антимонопольного органа проводятся превентивные меры. Это, во-первых, аналитическая работа, во-вторых, разъяснительная работа, третье, в целях выработки мер у нас изучаются рынки соседних государств, рынки стран ЕАЭС, и по результатам принимаются соответствующие решения. Также хотел бы отметить, что мы тесно работаем сейчас с нашими торговыми сетями, тесно работаем крупными рынками. Да? Сейчас по решению правительства Кыргызской Республики введено госрегулирование на сахар, песок, на растительное масло. В настоящее время контрольные мероприятия осуществляются со стороны территориальных антимонопольных органов. В целом, по состоянию 15 июня 2021 года осуществлено 48 выездов. Проведены контрольные мероприятия в 313 объектах. Это торговые сети, крупные рынки и рынки, по результатам которых за нарушение установленных торговых надбавок установлено 23 нарушения и выдано 23 предписания. Количество выездов по городу Бишкеке, Чуйской области 12, Волжской области 9, Нарынской области 6, Баткенской области 8, Чалабасской области 5, Иссыкульской области 4, Таласской области 4. Количество проведенных контрольных мероприятий: Чуйской области 65, Волжской области 54, Нарынской области 72, Баткенской области 15, Чалабасской области 48, Иссыкульской области 301 и Таласской области 28. И по результатам выдано соответствующее предписание и устранены нарушения. Также на местах проводятся с органами местной власти разъяснительные работы. Также на примере мы анализируем и стран производителей, и стран ЕАЭС, ценовая ситуация, среднерыночные цены и так далее. Да? На примере на сахар в странах ЕАЭС, вот Армении сейчас розничная цена составляет 90-95 сомов, оптовая цена 85 сомов. В Беларуси розничная цена составляет 65 сомов, оптовая цена на сахар, песок 58 сомов. В Казахстане розничная цена составляет 76 сомов, оптовая цена 60 сомов. Россия розничная цена составляет 54-60 сомов, оптовая цена 52-56 сомов. В Узбекистане розничная цена составляет 66 сомов, оптовая цена 60 сомов. В Кыргызстане розничная цена составляет 65 сомов, оптовая цена 58 сомов. На масло растительное аналогично в Армении составляет на литр 230 сомов, в розничных сетях 190 сомов, это оптовых сегментах. В Беларуси
розница составляет 145 сомов, оптовый 135 сомов. Также в Казахстане розничная цена составляет 135 сомов, оптовая цена составляет 120 сомов. Россия розничная цена составляет 160 сомов, оптовая цена составляет 110-130 сомов. В Узбекистане розничная цена составляет 150 сомов, оптовая цена составляет 135 сомов. В Кыргызстане розничная цена составляет 150-170 сомов, а оптовая цена составляет 140-160 сомов. Также в последнее время, в течение последних 2 дней резко подорожала цена на морковь. Здесь основным фактором является то, что у нас ввозится в соседние государства морковь, также уменьшением предложения на рынке на территории Кыргызской республики. Также мы не исключаем, что здесь влияет и спекулятивный фактор. То есть некоторые недобросовестные предприниматели, пользуясь случаем, добавляя свою маржу в целях получения необоснованной прибыли, влияет на этот рынок. В связи с чем вчера у нас проведено совещание с участием представителей Министерства сельского хозяйства, с участием крупных игроков, с участием крупных торговых сетей, крупных рынков и так далее. Да? Также на местах в разрезе территориальных подразделений осуществляется разъяснительная работа среди перекупщиков, среди посредников, среди реализаторов и так далее. Также у нас проводится работа совместно с органами местной власти. Здесь мы не исключаем, что есть необоснованный рост, нарушены принципы закона конкуренции, в связи с чем со стороны антимонопольного органа возбуждено расследование, возбуждено дело и проводится соответствующее расследование. В настоящее время устанавливаются субъекты и предприниматели, которые работают на этом рынке, которые повлияли на повышение цен на рынке моркови. Также в ближайшее время, после установления, если будет установлены факты нарушения, соответствующий материал будет передан в соответствующие правоохранительные органы. Также цены на ГСМ. На сегодняшний день мы импортозависимое государство, 90% осуществляется извне, то есть наши хозяйственные субъекты, работающие на этом рынке, поставляют ГСМ 90% из России. На сегодняшний день это биржевой товар. На биржах и оптовых сегментах России идет повышение цен на более 60%. Также в рамках антимонопольного реагирования со стороны антимонопольного органа выданы соответствующие требования о том, что наши компании-монополисты, это «Газпромнефть-Азия», «Роснефть» и «Бишкекпетролиум», они применили сдерживающий фактор, пересмотрели затратные части. Также цены формируются здесь с учетом оптовых цен, с учетом транспортных расходов, с учетом налогов и с учетом определенной надбавки. Сейчас разница между оптовой и розничной ценой составляет 1,5-2 сома. В дальнейшем основная задача антимонопольного органа здесь соблюдение баланса интересов между потребителями и нашими игроками, которые работают на этом рынке. Также у нас сейчас проводятся на местах в городе Бишкек, на региональном масштабе превентивные меры. Это разъяснительные работы, аналитическая работа. Также изучаем рынки соседних государств, изучаем рынки стран ЕАЭС в целях выработки единых подходов для стабилизации ситуации на данном рынке. Спасибо за внимание.